Bir toğurdasa kammalıp ketet, tonnalap altın odasa köşede жүрөт жыргап misal üçün. Günüge bетін жақшылап, çampundap, жууп, бачалка менен сүртүп коюп, жаңы костюм кийсе, жолпоңдап мен баш болуп учурашабыз бардыгыбыз. Эң ууру ошо жеткен. Мамлекеттин соруп бүткөн ууру, мамлекетти менчиктештирилген көп жерин. Анан көчөгө чыгып сага мактансак, сен о азамат деп ошону эл багар, журт багар кыйын. Андан кийинки dünya mülkө, malga байланыштуу арам иштердин бири, урматтуу бир туугандарым, бул уурулук. Уурулук деген адамдардын мал мүлкүн ага көрүнбөй, андан бекинип тартып алуу деген сөз. Адамдардын мал мүлкүн жашырып бекитип койгон жеринен ага көрүнбөсүн тартып алуу уурулук болот дагы. Анан бекинбей эле барып ушинтип тартып алуу бул каракчылык болот. Ököteң эле арам. Уурулуктан да каракчылык көбүрөөк арам. Анткени ууру кичине адабы бар болуп, уялат, көрүнбөй уурдайт. Каракчы көрүнүп барып эле уурдай берет. Ököteң баттар, ököteң арам. Уурулук бул арам. Бул адамдардын акысын, адамдардын мал мүлкүн, дүнүйөсүн укуксуз, акысыз жемек деген сөз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Маида сүрөсүнүн 38-аятында айтат: "Вас-сариqu вас-сариqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim." Uuru erkектин жана ууру аялдын колдорун кескиле кылган иштерин жазасы катарында, жана Аллахтан жаза катарында алардын колдорун кескиле. Аллах Таала азиз, Аллах Таала хаким. Шариатыбызда уурунун колу кесилет. Мына Кытайда эң көп адам Кытайлык бирөө Бишкекке келип айтат эмиш, телефон чалат дейт, мен жаман зеригип кеттим, эч ким жок экен Бишкекте деп. Бишкекте адам көп, жетпей 5 километр жерге бир саата жетесиң тыгылып, күнүгө наалыйбыз, адам мынча көп болуп кетти, Москва болуп кетти деп наалыйбыз. Ал Кытайлык келип айтыптыр, ой Бишкекте эч ким жок, зеригип кеттим деп. Көрсөк Кытайга салыштырганда Бишкек пустой болуп калат экен да. Эч ким жоктой көрүнөт. Мына ошол Кытайда уурулук жок. Билесиңерби? Аерде уурунун колун кесет. Аллах Таала уурунун колун кескиле деп туруп, Аллах Таала хаким деп атат. Анткени Аллахтын уурунун колун кесиш керек деген өкүмүндө хикмат, сыр бар. Азыр канчалаган уурулар жүрөт? Bir toğurdasa kammalıp ketet, tonnalap altın odasa köşede жүрөт жыргап misal üçün. Günüge bетін жақшылап, çampundap, жууп, бачалка менен сүртүп коюп, жаңы костюм кийсе, жолпоңдап мен баш болуп учурашабыз бардыгыбыз. Эң ууру ошо жеткен. Мамлекетти соруп бүткөн ууру, мамлекетти менчиктештирилген көп жерин. Анан көчөгө чыгып сага мактансак, сен о азамат деп ошону эл багар, журт багар кыйын бизнесмен дейсиң. Бечара коштан тоогун урдап, үндүгүн урдап койгон бирөө түрмөдө 10 жылда отурат. Эгер ошол уурунун колун кесип койгондо, бетин канчалык жылтыратса, катынынын киремин апасынын кошуп алса деле, колун көрүп, муну баягы дейбиз да. Ошон үчүн бул колду кесиш шариатыбызда бар. Балким биздин парламент депутаттары мына ушуну киргизип койсо, дин айтпастан туруп деле. Мына биз Европадан алдык, Франциядан алдык, Өмөрөк Чиркешевич бир мыйзам жазды. Эми Кытайдан деле бир мисал алып койсок, Кытайда кол кесет экен, давай биз да колду кесебиз деп кол көтөрүп койсок, анан уурулардын колу кесилип калат, өзүнөн токтолуп калат. Эки адамдын колу кесилет, болду, калганын кестирип элес, өзү уурулук кылбай коет. Коюп ал десең албайт өзү. Ал десең, жок, колум мага керек дейт. Аллахтын шариятында көп адамдар айтат, жапайылык, варварчылык, адамдын колун кесет деген эмне? Аллах Таала жараткан колду кесет деген эмне? Өй, варварчылык, жапайылык дейт. Бечара маңдай тери менен, түнү менен кыйналып иштеген акчасын уурдап кессең, жапайычылык болбойт дагы. Анан ошонун колун кесип койсоң, жапайычылык болобу? Ошол колду сүйлөп аткан, сени кошуп жаткан Кудайдын өзү ошол уурунун колун кесиш керек деп айтып атат. Бул маселе адамдын колун кесип, бардыгы мунжу болуп калсын деген сөз эмес. Адамдардын мал мүлкү жоголбосун деген маани. Анткени кыргыз айтат, мал боорет менен тең дейт. Адам өзүнүн жанына, өзүнүн намысына, өзүнүн динине кандай кызганса, адам өзүнүн чөнтөгүндөгү дүнүйөсүнө мына ошончолук кызганат тууганым.
Adam keyde betine bir çap, böreğine bir uru, köçüğüne bir tepsen ança kapı olgoydu. Esinden çıkıp kalışı mümkün. Жақшылап bir aşçı koysan o 4 kapaga varıp. Birok 3 kapa kança kapa? Aligide kuş böjesen. Anan birok 100 so'm pulun tartıp alıp koygan bolsa onca qarız alıp berбей koysan ömür boyu esinden çıkar kaytana. Anken dünya uşunday. Oşon üçün bul koldu kesiş gerek. Albatta bul har kim turup ala uğurluk kısa var kolun kesip koyboysun. Buga mıyzam çeginde oluş gerek. Biz oyloybuz Kıtaydagıday mıyzamды bizge kirgizişse har bir mamlekettin tajribaсын kabul alsa bolot söz türdü. Kıtayda uşunu bizge kirgizip koysa hiç kim Orus bolo, Kırgız bolo, Özbek bolo, Musulman bu kapır bayar bolsa bizde mıyzam uşunday uğurluk kolun kesiş gerek. Söz tamam. İlgari Kırgızında türme degen bolbaytı ilgari. Bardığı jaylooda bolot elçi mi? Ha türmeni saldık, oşa başka türme salgandardı görüp saldık. Tuvalet degen bolbaytı ele bizde. O naraka var çetinini karab çetinim de işti kılıp kayra gele öğretelim. Ha tuvalet saldık ürölörüdü görüp tuvalet bilbeyt elekte. Ha bazar dele yok öyle bizde. Anjanga kokokuşta bazarga öğretelim. Ha bazardı salıp aldık. Mescit degen yok öyle bizde. Mescit salgandı öğrendük. Ha Kıtaydın giyvegen kiyimimiz kalmadı. Jebegen tamagыбыз kalmadı. Hatta tukumdan beri Kıtayski. Jana jabatkan tukumdары Kıtayski. Topun Kıtayski. Makkaga varıp Makkadan top alıp kelsen Kıtay akan tigip aparıp koyup koygan bolot. Kıtaydan satıp kelesin. Andan göre kara suga barsa sen arzanırak düşөт, onu bilbeysin. Ayem oşo Kıtaydın bir mıyzamın kirgizip alsak andan jaman bolboybuz. Koldu keset degen söz. Allah Taala azizun hakim. Allah Taala aziz. Al izzattu, izzat urmat esi. Allah hikmat esi. Allah'ın jibergen ökümünde bir dagı ökümden sen uyalbaysın tuğanım. Kebir adamlar şeriatta o şeri bolbosa ele. Bir kız atat dindin bardığı maňa jagat. Ayalı köýös, ayalın bakkany, munosu uzun köýnek. Bir gana şu joluğu maňa jakpayt deyt. Joluk jok şunday ele jüre bersek kalgany bari jagat deyt. Jo dinden çıkıp ketesin. Eğer akıl esti olsun, dinimizdeki her bir ökümden sen uyalbaysın, çındığında en doğru öküm ekendigin açık ele bilgen bolasın. Mına uğrunun kolun geçiş gerek değil. Bukhari Müslim'in hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselam aytar: La yezni zani hina yezni ve huve mu'min ve la yesriku as-sariku hina yesriku ve huve mu'min. Uğuru adam uğurda vatkanda momun avalında uğurluk kıl albayt deydi. Anken adam uğurluk kıl vatkanda bir momun uğurda vatıptır degen söz aytılışı kıyın, mümkün emez. Momun adam momun avalında uğurluk kıl albayt. Anda momunlar kanta uğurluk kılat dese, uğurluk kıl vatkanda imanı bulutтай bolup kötörülüp turat andan deydi. İman senden jirkenip turat uğurluk kıl vatkanda. İmanın acırap kötörülüp turat senden. Uktap atkanda janın senden bölünüp kaysı bir dengelde turgan. Uktaganda Samarkandga 8 jolu barıp kelesin. Janagı ne de koy janagı partnörüň menen 2 jolu süйлөшүp kelesin. Biröge hadiye berip hadiye alasın. Ne üçün? Ankeni ruhun barıp kelet. Oşondo ele adam uğurluk kılganda iman acırap turat. Oşo oydan ölüp ketseň ne boldun? Emi Kuday many gözetmesin bizge.